Курманайттын так датасы белгилүү болду. Быйыл Курманайт 11 августта болот. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Эске салсак, былтыр Курманайт 21 августта белгиленген болчу. Адатта Курманайт орозо аяктагандан 70 күндөн кийин белгиленет. Орозо быйыл 5-июнда аяктаган. Ооруган мал сойбойт. Курманайтты туура өткөрүүнүн жол жобосу. Мусулмандардын эң чоң майрамын утурлай муфтият өкүлдөрү аны туура өткөрүүнүн жол жобосун айтып беришти. Айт намазына баргыла. Бул күнү ар бир мусулман жуунуп тазаланып, жакшы ниет менен майрамды тосуп алышы керек. Эркектер эртең менен айт намазына барып, 2 рекет намаз окуп, андан соң майрамдашат. Курмандык чалгыла. Орозо айтка караганда Курманайт ири майрам болуп эсептелет. Ал 30 күн белгиленет. Курманайтта колдон келсе курмандык чалып мал союу шарт. Колунда барлар курмандык чалууга милдеттүү. Исламда 612-350 грамм күмүшү, башкача айтканда 22.045 сом. Барлар же ушул суммадагы товары же башка ашык кыймылдуу же кыймылсыз мүлкү бар адамдар колунда бар материалдык жактан камсыз болгондор деп эсептелет. Курмандыкка кандай мал сойсо болот? Курманайт күнү курмандыкка эркек ургаачысына карабай төө, уй, кочкор, кой, теке, эчки сойсо болот. Мындан башка малдын түрү курмандыкка жарабайт. Майда мал, кой, эчки курмандыкка бир адамдын атынан гана союлат. Эми бодо малды бир же бир нече кишинин атынан да союуга болот. Эгерде чогулган адамдардын арасынан биринин гана ниети курмандык эмес башка максатта болсо, ал кабыл болбой калат. Ошондой эле ооруган малды союуга болбойт. Курмандыкка союлган малдын этин эмне кылуу керек? Курмандыкка союлган малдын этин толук өзүнө калтырууга да, бардыгын таратып жиберүүгө да болот. Бирок этти 3кө бөлүп, бир бөлүгүн өзүнө, экинчи бөлүгүн кедей муктаждарга жана үчүнчү бөлүгүн конок чакырып, аларга бышырып берсе деле жакшы. Курмандыкка союлган малдын этин сатууга болбойт. Кечирим сурашып, тууган уруктан кабар алгыла. Бул күндөрү башка жумуштарды кое туруп, жакындар менен айтташ керек. Көптөн бери кабар ала элек туугандардыкына барып, ал абалын сураса, колдон келсе белек тартууласа жакшы болот. Ошондой эле араздашып кеткен тууган теңдош же башка адамдар болсо, айт майрамда кечирим сураса, соол көбүрөөк тиет. Жардам бергиле. Курманайтта колдон келсе жетим жесир, колунда жокторго да жардам бериш керек. Курмандыкка чалынган малдын этинен беришип, таттуу тарапта тараткан соң. Жээнбеков Путинге Россияда кыргызстандыктарды колдогон үчүн ыраазы болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиянын башчысы Владимир Путинге ал жакта кыргызстандыктарга колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйналышында сүйлөп жатып, кыргызстандыктар Россия өңдүү бир катар мамлекеттерди окуп иштеп жүргөнүн айтты. Президент ошондой эле Россияда иштеп жаткан мекендештерге каралган шарт жакшырганын кошумчалады. Россиянын президенти Владимир Путиндин жеке колдоосу менен миграция жаатында жеңилдиктер каралып, кара тизмеден чыгууга мүмкүнчүлүк жаралды. Андан сырткары Кыргызстанда берилген айдоочулук күбөлүк менен Россияда иштөөгө уруксат берилди. Учурдан пайдаланып, биздин Россиядагы жарандарыбызды колдогон үчүн ыраазычылык билдиргим келет, деди Жээнбеков. Президент андан сырткары акыркы жылдарда коңшу мамлекеттер менен болгон алака бардык багыттар боюнча жакшырып жатканына токтолду. МАМ каттоонун мурдагы башчысы Шайыкова УКМКга чакырылды. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрайымы Алина Шайыкова УКМКга чакырылды. Бул тууралуу аталган кызматтан кабарлашты. Ага ылайык УКМК өкмөттүн алдындагы МАМ каттоо кызматынын өкүлдөрүнө, Инфоком ишканасына, Финансы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин кызматкерлерине жана башкаларга жаңы үлгүдөгү паспортторду берүүдө коррупцияга барган деп кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин жүргүзүүдө. Шайыкова комитетке аталган ишин фигуранты катары чакырылды. УКМК тарабынан Шайыкова адвокат аркылуу бир нече рет суракка чакырылганы айтылат. Эгер ал ушул жылдын 5-августуна чейин келбесе, издөө жарыяланары кошумчаланган. Бланктарды сатып алуу боюнча козголгон кылмыш иши УКМК тендерчусу боюнча 3 аткаминерге айып тагып кармаган. Кийин соттун чечими менен мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчисинин орун басары Руслан Сарыбаев үй камагына чыгып, статскатчы Данияр Бакчиев жана Инфоком компаниясынын директору Талант Абдуллаев тергөө абагына киргизилген. Алар Литвалык Гарсу Пасаулис компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматы боюнча Абдуллаев компаниянын өкүлү менен Алматыдагы ресторандардын биринде жолуккан. Кийин аталган компания паспортторго бланк алып келүү боюнча өткөн тендерде жеңүүчү болгон. Бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы маалыматы боюнча Литвалык компания сунуштаган баа мыйзам талап кылгандай эң төмөнкүсү болгон эмес. Өз кезегинде мамлекеттик каттоо тендерди өткөрүүдө мыйзам бузулбай, жеңүүчү менен алдын ала сүйлөшүүлөр жүрбөгөнүн билдирген. Мындай окуялардан улам мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайыкова кызматтан бошотулган. Ал ортодо Литвалык Гарсу Пасаулис Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берүү үчүн даярдыктарын баштаганын жарыялаган.
15 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Идрис Кадыркулов отставкага кеткен. Ага коомдо талкууланып жаткан паспорт чыры себеп болгону айтылган. Буга чейин ЖМКлар Кадыркулов, Шайыкова менен ошол кезде президенттин мурдагы кеңешчиси болуп турган Дастан Догоев менен бейрасмий жолугушуу өткөрүп, жеке компаниянын өкүлдөрү менен жолуктурганын жазышкан. Өз кезегинде Шайыкова менен Догоев бул суроону карагандан баш тартканы айтылат. Оозунда ашыкча 526 тиши бар балага операция жасалды. Индиядагы окуя. Индиялык стоматологдор 7 жаштагы баланын ашыкча 526 тишин жулганын Times of India жазып чыкты. Ошондой эле окуянын видеосун жарыялашты. Тесттер жагынын алдыңкы бөлүгү ооруп жатканын айтып даттанган. Дарыгерлер аны компьютердик томография жана рентгенге салып көрүп, жагынын ылдыйкы бөлүгүндө толгон токой майда тиштерден турган шишик пайда болгонун аныкташкан. Ошентип Ченнай шаарынын стоматология институтунун дарыгерлери ашыкча тиштерди алып салуу боюнча бир нече саатка созулган операция жасады. Тиштердин көлөмү ар кандай экен, 0,1ден баштап 15 мм чейин. Жада калса эң кичинекей тиштин дагы кадимкидей тамыры жана эмали бар экенин көрдүк, деди Пратипха Рамани аттуу дарыгер. Адистер бул аномалиянын себебин так айта алышкан жок, бирок бул тукум кууган оору же баланын үйүнө жакын жайгашкан уюлдук станциядан чыккан нурлануунун кесепети болушу ыктымал деген божомолдор айтылууда. Учурда баланын абалы жакшы. Абдыкалык Рустамов УКМКнын тергөө абагында жардамчысы менен 2 айга кармалат. Курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиктин башчысы Абдыкалык Рустамов улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө абагында 2 айга кармалат. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Маалыматка караганда аны менен кошо жардамчысы дагы кармалат. Эске салсак, Абдыкалык Рустамов менен анын жардамчысынын 30-июлда $2000 өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармашкан. Ички иштер министрлиги жарым жылда кыз ала качуу боюнча 118 факты катталды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 118 ала качуу фактысы катталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Улан Рыспеков Бишкекте өткөн ала качуунун алдын алуу жана болтурбоо деген талкууда билдирди. 2019-жылдын 6 айында ала качуу фактысы боюнча 118 кылмыш иши козголду. Анын 94-ü кызды никеге тургузуу үчүн уурдоо, 12-си никеге турууга мажбурлоо иштеринин көбү сотко өттү, деди Рыспеков. Милициянын маалыматына караганда ала качуу айыл жергесинде көп катталат. Бүгүнкү талкууга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар, тарыхчылар, дин таануучулар катышып жатат. Бириккен Улуттар уюмунун гендер боюнча соңку баяндамасында Кыргызстанда үй бүлөлөрдүн 20% ала качуу жолу аркылуу курулары айтылган. Жаңы кабыл алынган жаза кодексине ылайык быйылдан тарта Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кыз ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Кремльге барып келгенден бери Атамбаев бийликке шарт кое баштады. Крим Төбөл Батукаевдин бошотулушу боюнча Ички иштер министрлиги Атамбаевди суракка 3 жолу чакырып алып бара албай коюшту. 4-үнчү жолу Ички иштер министринин орун басары Кой Таштагы үйүнө барып кире албай кеткен. Ошондон кийин ал Кремльди көздөй сызган. Келгенден кийин кенен чонон жүрүп атүгүл шарт кое баштады. Мен Батукаев боюнча айтам, бирок ал массалык маалымат каражаттарына жарыяланбасын деп баштаптыр. Анда дагы өзү барбайт, кат аркылуу жооп берет эмеш. Анын мындай оюн анын адвокаты Сергей Слесаров юридикалык тил менен жарыя кылууда. Адвокаттын айтымында ал Ички иштер министринин тергөө кызматына өтүнүч менен кайрылган. Мурдагы президентке берүүчү суроолор жиберилсин. Атамбаев тергөөнүн купуялуулугун сактоо менен Ички иштер министринин өзүнө жообун берип жиберет деп тергөө кызматына өтүнүч менен кайрылган. Тилекке каршы Ички иштер министринин терс жооп келди, дейт Слесаров. Айсулуу Тыныбекова Польшадагы эл аралык турнирде күчүн сынайт. Кыргызстандык белгилүү балбан Айсулуу Тыныбекова 23-чү эл аралык Poland Open турнирине катышат. Бул туурасында Жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинен кабарлашты. Ага ылайык турнир 2-4 август күндөрү Польша шаарында өтөт. Мелдеште өлкө атынан 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова катышмакчы. Спортчунун машыктыруучусу Нурбек Изабеков коштоп барат. Командага спорт агенттигинин олимпиадалык спорт боюнча дирекциясы тарабынан 212 000 сом каралган. Айсулуу Тыныбекова Кыргызстандагы балбан кыздардын сап башында турат. Чоңдор арасында Азиянын 3 жолку чемпиону, 2016-жылы Рио-де-Жанейродо өткөн Олимпиадада 5-орунду алган. Ошондой эле Азия оюндары жана Ислам тилектештиги оюндарында чемпиондукту багындырган. 2017-жылы дүйнө чемпионатынан кол алган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген спортчусу, эл аралык класстагы спорт чебери, даңк медалынын ээси.
Өзбекстан Кара сүйүү сериалын көрсөтүүгө тыюу салды. Өзбекстанда премьер-министр Абдулла Арипов Кара сүйүү деп аталган түрк сериалын көрсөтүүгө кайрадан тыюу салды. Көпчүлүк өзбек телекөрүүчүлөрүнө жаккан бул сериал былтыр жыл башында да көрсөтүлбөй калган. Анда да өзбек өкмөт башчысы сериал шариятка жана өзбек элинин кулк мүнөзүнө каршы келерин айтып чыккан. Азаттыктын өзбек кызматына өзүн Зор ТВ телеканалынын программалык продюсери деп тааныштырган адам түрк сериалы динчил телекөрүүчүлөрдүн талабы менен токтогонун билдирди. Кара сүйүү сериалы Түркияда 2015 жылы көрсөтүлгөн жана 50дөн ашык тилге которулган.